Ассаламу алейкум сүйікті айымдар жана мырзалар. Көптен күтілген күн келіп жетті. Биринчи коомдук каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы башталды. Саламатсыздарбы? Кутман кеч, урматтуу достор. Кайрадан сиздер менен көрүшүп жатканыбызга биз кубанычтабыз. Барсыздарбы, амансыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым деп. Май айы майрамдарга бай келген. Мынакей майдын алгачкы күндөрүндө сиздер менен кайрадан кезигип жатканыбызга өтө кубанычтабыз. Амансыздарбы? Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, баарыбызга эле маалым, жума сайын сиздерге өзгөчө тема жасаганга аракеттенебиз. Ал эми бүгүнкү берүүбүздүн темасы радио диджейлерге арналмакчы. Анткени бул инсандардын үнүн угабыз, сүйөбүз, билебиз, бирок кандай адам болду экен деп баарыбыз ойлонобуз. Бүгүн 7 май радио күнүнө карашкан Кыргызстандын эң мыкты диджейлерин үндөрүн чакырып келдик. Биз менен болуңуздар. Кызыктын баары али алдыда. Биз баштадык. Салам Кыргызстан! Назиризке, мынакей жадыраган жаздын жакшынакай күндөрүндө кыргызымдын кереметтүү жеринде ушундай карабайсызбы? Кандай гана кереметтүү ушундай биздин Салам Кыргызстан берүүбүздө кайрадан кыргыздар менен жолугуп атканыбызга толук кубанычтабыз. Сиздер амансыздар, барсыздарбы кыргыз элим деп ушинтип аябай сүйлөп атсам эле кимге окшоп атасыз? Мен просто ütүр сабагында школга барбай калгам. Ошо ütүр точкасы жок эле сүйлөп атасың деп коем. Неге мынча аябай тез сүйлөп атканын себебин билесизби? Бүгүнкү келе турган конок Кыргызстанда биринчи жолу ушундай тез сүйлөгөн айымдардын катарын толуктаган экен да. Ой, сага жетпейт. Ай, бүгүн келсе аябай сүйлөшөйлү деп атабыз. Билип атасызбы кимгелерин? Мен билем, бирок Санжар эле тааныштырып койсун. Туура, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, кесиптештерим айткандай эле азыркы сахнага чыга турган мейманыбыз өзгөчө конок. Кыргыз элинде, кыргыз жеринде алгачкы болуп, үн алгыдан үнүн угуп, айы бул диджей ким болду экен деп баарыбызды таң калтырган Кыргыз Республикасынын алгачкы диджейи Эльмара Турсуналиева конокто. Тосуп алыңыздар. Келиңиз, көргөт бериңиз. Ар дайымкыдай эле эң сулуу болуп турасыз. Келиңиз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Куш келипсиз биздин үйгө. Рахмат. Эльмарайым. Суу балыктай болуп каяктан келдиңиз? Жумуштан. Жумуштан? Биз дайыма жумушка ушундай өңдүү түстүү чач фарфырап чыгабыз. Ал биздин жумушубуздун талабы. Ишенбесеңер келип радиого текшере алгыла деп коебуз. Радиодо иштегендер биз жөн эле мындай эле кийинип келип эле боенбой эле отурат болуш керек. Көрбөгөнүңөр үчүн ошентип ойлойсуңар да. Көрсөңөр кеп башкача. Гүлжайна, азыр ишене берели, анан аягында кетип аткандан кийин сүйлөшөбүз, Эльмарайым, эртеңки майрамыңыз менен куттуктайбыз. Мына аз эле убакыт калды. 7 май бул радио күнү экен. Эми алгачкы эле биринчи диджей болуп сиз өзгөчө толкунданып турсаңыз керек. Сал бир суроо сурагым келип турат. Эге эле биринчи болуп башташ бир тарабынан аябай оор. Анткени ага чейин бир кеңеш алчу, тажрыйбалуу инсандар менен сүйлөшө турган мүмкүнчүлүк жок. Экинчи тарабынан карасаң жеңил, анткени угармандар башка бирөө менен салыштыра албайт. Ай, бунуку мындай болуп калды, тигиники жакшы болчу эле дегенге сөз жок. Ошондуктан сизден сурап өтөлү. Азыркы учурда диджейлер дагы көбөйүп калды, радиолор дагы көбөйүп калды. Мурунку күндөр менен азыркы күндөрдүн сиз үчүн өзгөчө балким айырмасы бар. Ошону айтып берсеңиз. Эң биринчи ирет эфирге чыкканда, мына ушундай сүйлөө манерасы менен чыкканда элдин бардыгы биринчи каршы болду. Анткени мен Кыргыз радиосуна жумушка келгенде бардыгы коридордон токтотуп алып, эфирдин тартибин бузуп, сүйлөгөн ким деп эң биринчи планёркадан сурашты. Мен анда 17 жаштагы кызмын. Ордуман туруп мен десем, ушундай кантип болсун, момундай подача болбойт. Мындай үн менен сүйлөгөн болбойт. Тез сүйлөгөн эмне деген ушундук. Мындай сүйлөгөндү токтоткула деп биринчи рет планёркадан айтканда мен аябай жаман болдум. Анан чоң коллективде иштегенде мындай бир өзүнчө бир стереотип бар да. Эгерде чоң сени жамандаса, анда чоңдун көңүлүн алуу үчүн анын артында турган команда сени кошо жамандап киришет. Ал планёркадан чыккандан кийин коридордо мени кармап алышып башка дикторлор. Жана көрсө сен турбайсың сүйлөп аткан. Ментип сүйлөгөн болбойт да. Эсиңди жыйып, этеңди жап. Биздин эфирдин талабын сен бузуп атасың. Эфирден кетириш керек деди. Ана менин бир жакшы жерим болуп калды. Мен эфирге сүйлөгөндөн бөлөк үн режиссердук кызматты да аткарчумун. Мен үн жаздырчумун, башкалардын монтаж кылчумун. Анан ошол мен эгерде жумуштан кетип калсам, мен ордума экинчи техникалык жумушту жасаганга киши жок болчу. Ошентип Кудай жалгап калып калдым. Бирок жаш адам үчүн улам сен туура эмес сүйлөйсүң, ушул кантип болсун, сүйлөгөндү токтот, анан кетип барсаң айгысай бергелчи деген сөздөрдү угуу аябай кыйын болду. Анан бир күн эле мен заявление жаздым. Кой жумуштан кетишим керек. Мен өзүмдүн негизги кесибим инженер электросвязи.
менен тең окуган курсташтар, группалаштар башка телефондук станцияларда жакшы кызматта, жакшы эмгек акы менен иштеп жүрүшөт. Жетекчим Байма Жапаровна Сутеновага бардым. Байма Жапаровна, мен жумуштан кете берейин. Мен үчүн аябай кыйын болуп атат иштеген. Бардык мени каарып, кууруп жеп атышат. Коридордон токтотуп алып урушуп атышат. Десем, Байма Жапаровна аябай чоң рахмат азыркыга чейин. Элмара деди, топту жерге канчалык катуу чапса, топ бийик көтөрүлөт. Чапса, теги жакка суудай болуп агып кет калбайт. Сен суу эмессиң да агып кеткендей. Чаптыбы, бийик көтөрүл. Анан Байма Жапаровнанын ошол мезгилдеги көрөгөчтүгү Москвада деди. Мен Москвага алып келгем. Ушундай сүйлөө манерадагы радиостанциялар иштеп баштаптыр. 2-3 жыл чыда, анан сенин мезгилиң келет. Акырын жумушуңду жасай бер деп, анан бир чоң планеркада Сутенова Байма Жапаровна ошондо Кыргыз радиосунун жетекчиси болчу. Элмара калат, эч кимге тийишпегиле, өзүнүн жумушун так аткарып атат, ошондуктан иштесин деп ошол кишинин амири менен мен ошол жумушта калып калдым. Демек, ар бир жумуштун өзүнүн оорчулугу бар, жеңилчилиги бар, бирок деги эле мен үчүн мындай кызыктуу маалымат болгон, сиз ошол убакта керек болсо бир эле Кыргызстан үчүн жаңылык эмес, Москвадан дагы убагында элдер эми жаңы кадамдарын аттап атканда биринчи жакшылыктардан, жаңылыктардан оригиналдуу жумуш аткара баштаган экенсиз. Демек, ошол күнгө бир көз багып, карап эстеп өтөлү. Биринчи күнүңүздү айтып берсеңиз. Алгачкы, сизге чейин радио диджейлерimiz, дикторлор жаңылык айткандары бар болчу. Сиз келдиңиз ошол биринчи күнүңүздү эртеменен баштап жумуш бүткөнгө чейин коридорго кетип баратканда ай чоң кыз кел деп урушканга чейин айтып берсеңиз. Урушканга чейин мен Рустам Гафарович Кошмуратов жетектеген Алмаз радиосунан баштагам 1994-жылы. Жумушка келдим, мен колума бир 3 кассета тапшырды. 3 кассетанын ичинде Алина Жетигенова, Динара Акулованын эле ырлары бар экен. Ал кассеталар анан эң арзан кассеталар бар эмес беле? Ал мезгилде билбейм, 20 тыйын турат болуш керек. Анан ал Ош базарынан сатылып алынган кассеталар экен. Ушул ырларды уккунуң дагы эфирге койгунуң деди. Уктум, эфирге койдум. Жаңылыктар даярдайсың деди. Ал мезгилде жаңылыктарды биз газетадан алып эле даярдачубуз. Азыркыда Алмаз радиодо өзгөчө мындай кабарчылардын сети иштечү эмес да, кабарчылар жок болчу. Анан микрофонго алып келип отургузушту, микрофонду кечки карап турдум дагы. Микрофондун шапкасы бар эмеспи? Аны чечтим. Ошол нерсе мени эймендетпейт. Кийишим керекпи деп мен аны микрофонду түшүнгөн жокмун. Анткени мени эч ким окутпаса, үйрөтпөсө, өзүм инженер болсом. Микрофонду карадым дагы, капыл-тапыл эле ясыр эфирге чыгасың 5 мүнөттөн кийин сүйлөйсүң, саламатсыңар деп учураш деди. Саламатсыңар деп учурашып, анан ошо боюнча кетти. Мен эсимде биздин раматылык эл сүйгөн, мен дагы сүйгөн Манас Бердибеков деген агайыбыз, маркум агайыбыздын сизди турап чыккан элдерге ушундай айланайын, бизде бир диджей кыз чыгып тур, артынан ит кууп бараткансып сүйлөйт экен депчи. Ушундай сиздин артыңызга тамаша көй сөздөр сүйлөнүп же жакшы жаңы Элмара болуп ошондой диджейлерден сизге тең эч ким жок эле. Жалгыз Элмара деп чачы узун, ушундай бир анан концерттерге алып баруучу. Мен ошондой жигиттер. Азыр андай деле эмессиң. Мен канат байлап бараткам да, мейли канатым киргизейин. Элмарыжы ушул радио жаат. Жөн суроомду бүтүрүп алайын. Бүтүрөтпү. Ошондо сиздин Манас байкенин айткан эмелерин эсиңиздеби? Сиз жөнүндө ит кууп бараткан мындай. Ооба, ошол Манас аке чыгып ошол интермедиясын аткарчу концерти мен өзүм алып барып жаткам. Манас аке чыгаарда айтты: "Элмара карындашым, мен сен жөнүндө бир нерсе ойлоп таптым эле, ошону сахнадан айтайынчы, чалабайсыңбы?" деди. "Сиздин оозуңуздан чыккан ар бир сөз алтынга барабар, мен эч нерсеге чала албайм. Анткени куудул дагы ошол нерсени ойлоп таап жатканда, ошол мезгилдин актуалдуулугуна, жана дагы башка өзүнүн куудулар башкача ой жүгүртөт эмеспи? Ошол ой жүгүртүүсү боюнча ошону ойлоп тапса, демек ал нерсе туура" деп эсептедим. Ана мен дагы бир нерсеге сыймыктанар элем. Ошол мезгилде Бек Борбиевдин "Дүйнө" деген ырын жазган. Ошондо дагы Баланчага Токтоөбүгө каш дүйнө, Черикчиевага дагы Баланчага тиги дүйнө, Элмарага сөз дүйнө деп бир аккордеон менен бир ырдап чыкты эле. Дагы бир суроомду темирди ысыгына чабалайын. Элмараны ошол эмесин. Мен көп жылдан бери экөөбүз таанышпыз. Эл деле биздин коллегалардын көбү эле билет. Элмаранын үнү ушунчалык кооз, өзү дагы ушундай жөнөкөй шайыр, бирок үндү ырдаган жактан Ооба. Жана бир өзүңүз тамашалап жүргөн сөзоону деп тур бир созуп койбойсузбу? Айтма, ушул нерсе мага да табышмакта. Сүйлөгөндө үнүңдү жакшы деп элдер мактасап канат байлап каласың дагы, ырдай келгенде эч нерсе жок. Анысыңар бир атактуу эл артисти эжебиз бар. Ырдаганда коңур, сонун үн менен ырдайт дагы, сүйлөгөндө фальцет менен сүйлөйт. Ай, кандайсың деп.
эжеке аябай жактырган бир ыры бар окшойт эжеке. ооба, бир биз тамашалашып отуруп калганда Туугандар, Эльмара Турсуналиева азыр сиздер үчүн фальцет менен ырдап берет. Жок, мен фальцет менен ырдабайм, мен жөн эле ырдайм, жалпак үн менен. Жалпак үн менен. Жумабүдүн Шералиев, жакшы убуз болсун көктөмдөй. Кайран Назиранын өтүнүшү боюнча. Көк жашыл шебер көктөңүм, гүлүңдү терип өскөмүн, гүлүңдөп көзгө элестейт, гөлдөлөң сымал чөптөрүң, өскөмүн сенден өскөмүн, ойнок жаш далай төккөмүн. Серүндөп. Назиреден жакшыраак эткенсиз. Жакшыраак айтып экен. Анда туруп алсам болбойт. Жок, фонограмма. Назиреден атканда биздин кулактарыбыз ооруп кетет да, мындай отуруп. Тамаша. Биз бир канча эфир мурун Салтанат эжекени чакыргам, Салтанат Саматова. Эжекебиз өзгөчө бир сонун окуя айтып берди. Радиодон үнүн угуп атканда элдер ай сонун экен үнү деп үнүн угуп сүйүп, үнүн угуп жактырып калышчу экен да. Кандай болду экен деп бир бою узун, өзгөчө бир перини элестеди да, жолуккандан кийин бир аз нааразы болуп калышты дейт. Сизде да ошондой окуя болгонбу? Менде ошондой болгон, анткени чынында эфирден укканда үн такыр бөлөк да. Анан мен биринчи эфирге чыкканда бир 3-4 жыл мени телевизорго чыккан эмесмин. Ана бардыгы мени ойлошчу экен, бой узун, мини юбка кийген, мындай шортыларды кийген, аябай мондай современный кыз экен деп. Ал болсо, мен ал мезгилде чачым узун, өзүм толугунан тарткан, кадимки эле айылдан келген эле кызмын. Мен мисалы шаардык кыз, өң келбети ичке Анджелина Джолиге окшош эмесмин да. Эмнегедир мени бардыгы үнүмө, сүйлөө манерама, берген суроолорума жараша момунтип шартылдап жүрсөм, баары ошондой деп ойлошчу экен. Ансыгар мен дагы көрүп алып, кечке көздөрүн кыжырып менен карап, биз сизди боюңузун арык кыз экен деп ойлочубуз деп эле. Мен чачымды эки өрүп алып эле жакшынакай эле жалпак эле жүргөн кыз болчумун. Жана эмеде машинада кетип баратканда сүйлөсөңүз үнүңүздөн танып калып буруп туруп чочуп кеткендер болгон эмеспи? Сиз билеңиз деп. Болгон бир эле мени аккумулятор машиненики өчүп калды. Мен машиненин ичинде телефон менен сүйлөшүп отурам. Бирөө келип машинеге аккумуляторлорду туташтырып атат. Мен сүйлөп отурам, бир авто сүйүүчү келип туруп, машиненин радиосун өчүрбөсөңөр, каяктагы аккумулятор жүрмөгүлө, өчүргүлө радиону. Жок, ал мен Бул эң бир кызыктуу окуялар. Болбосо өзүм сүйлөп атам. Мынакей радио жаатында иштегениңизге 20 жылдан ашып калыптыр. Буюрса 24-25 жылга, 24 жылга кетип атыптыр. Ушу 24 жыл ичинде эмне ийгиликке жеттиңиз жана эмне жоготтуңуз? Мен ийгиликке жеткеним ушул кесиптен сыртта калып калбаганым. Анткени диджейлик өнөрдүн эрежеси боюнча 25 жашка чейин гана иштеш керек. Эреже боюнча 25тен кийин адамдын үнү картаят да. Анан адамдын диджей деген сөз майрам жаратуучу деген сөз. Адам 25 жаштан кийин толтура проблемалардын арасынан башка бирөөнүн көңүлүн көтөрө албай калат деген бул кесиптин психологиялык дагы жагы бар экен. Ансыгар мен 17 жашка киргенден кийин өзүм койгом. Мен 25 жашка чейин иштейм, 25тен кийин кетем. Десем деле иштеп атам. Анын алаңгыча мени менен тең радиого келген толтура кыздар бар болчу. Мен дагы диджей болуп иштейм дегендер. Алар орто жолдон турмуш сындырды, чыгармачылык сындырды. Көп жерлерге чакырылбай калганда чыгармачыл адам өзүнөн өзү басынып эле жок болуп кетет эмеспи? Анан Кудай жалгап мен ушул убакытка чейин кармалып келе жатам. Диктор менен диджейдин айырмасы эмне? Жана бул диджей деген сөздүн мааниси эмне? Каяктан келген? Диджей деген сөз бул англис тилинен которулган сөз, майрам жаратуучу деген сөз. Өзү көрүнбөйт. Бирок сөзү менен майрам жарата алат деген сөз. Анан мисалы чет элде диджейлик өнөргө килтеген институттарда окутушат. Биздин Кыргызстанда азыр 32 радиостанция бар. Бул багытта иштеген. Ар бир радиостанцияда жок дегенде 10 диджей эмгектенет дегенде 320. Биз элеттерди эсепке алган жокпуз. Анткени азыр райондордо да сонун радиостанциялар бар. Кези келди институттарда диджейлик өнөрдү үйрөткөн курстарды, факультеттерди ачыш керек. Буга мындай жакшы талап коюп, жакшы өңүттө үйрөтпөсө болбой калды. Бизде жокпу? Бизде азыр диджейлик курстар бар, бирок курстарда өтөөсүнө чыгып үйрөтөт деген ишенимим жок. Сиз эмнеге ачпайсыз? Айнурайым, дегеле ал сабактар буюрса, балким алдыда дагы ушундай кызыкчылык көйгөн менен ачылышы мүмкүн, бирок мисалы үчүн клубда диджейлерден биз маек куруп калган, диджей деген эмне дегенде, эми диджей бул англис тилинен диск жокей дегенден келет, дискту коебуз, чики-чики музыка коебуз дейт. Клубтагы диджей менен радиодогу диджейдин айырмасы жана радиодогу диджей менен диктордун айырмасын айтып берсеңиз. Диктор деген дикторлар дагы өз ара бөлүнөт. Маалыматтык айдыңда иштеген диктор жана жөн гана диктор. Алар олуттуу маалыматтарды тааныштырат. Диктор деген берилген маалыматты туура жана так жеткирүү, бул дагы өзүнчө бир чоң өнөр.
Анткени көчөдөгү кишини алып келип эле маалыматты берип койсоң, анын сөзүнө ишенбестик да жаратышы мүмкүн. Анткени адамдын өңү жасаган эмгеги дагы маалыматты берүүдө чоң ролду ойнойт. Ал дикторлукка кирет. Ал эми диджей болсо, бул төкмө акын сыяктуу эле. Төкмө акын колунда комуз менен төксө, диджей эфирде комузу жок эле, бирок ошондой эле төгөт. Жамачык бираз жамактайт, жамап чыгат. Элди кызыктырып, жомок айтып берип, ушул сыяктуу. Жок нерседен бар кылат. Анткени диджей эртең менен күнүгө эле эртең менен сүйлөйт, күнүгө ар бөлөк сөз сүйлөш керек, ар бөлөкчө элдин маанайын көтөрүш керек. Жыл мезгилине, майрамдарга, күндүн эртең мененби, түшпү, кечпи, ошол күндүн жүрүшүнө жараша дагы сөздү таап сүйлөп, кайталанбай сүйлөө бул диджейдин касиети да. Ал эми клубдагы диджей болсо, бул диск жаке, ошо дисктерди коючу. Ал дагы ошол диджейлердин ичинен бөлүнүп атпайбы? Ал да ошо клубдагы музыка менен иштеген диджей. Бирок ал сүйлөбөйт. Сиз баштагандан баштап жаңы терминдер да кирди радиодо. Демек эле азыр угаткан терминдер бар. Сиз өзүңүз ойлоп тапкан термин барбы киргизген? Жыштык. Жыштык деген. Анткени орус тилинде мисалы 106.9 на чистоте деген сөз бар болчу. Анан ал мезгилде жыштыкты эфирге бир кол чаап койсоңуздар болот. Эфирге сүйлөп жатканда чистота деп айтканга мүмкүн эмес болчу. Анан өзүм Кудайга шүгүр политехникалык окуу жайды бүткөнүм байланыштуу, менде техникалык китептер бар да. Ошону карап отуруп, тем более мен инженер электросвязи. Жыштык деген сөздү бияктан келип эфирге айтсам, бул эмне деген сөз деп анын үчүн да бир ай сүйрөлдүм. Сөздүктөрүндү алып келип, сөз айкалыштарын көрсөтүп, мына ушул нерсени байланыш тармагында жыштык деп колдонобуз, жыштык деп айтыш керек деп отуруп, жыштык деген сөздү эфирге киргизген. Сиз жыштык деп колдонгонго чейин чистотаны колдонсо болбойт радиодо. Кайсы сөздү колдонушчу? Биз ал мезгилде 1994-жылы негиз эле FM чистота Кыргызстанда жок болчу. Жана Назир эжекем суроо берип кетти сизде. Манас Бердибеков деген агайыбыз ушундай аркасынан ит кубалап бараткандай тез сүйлөйт депчи. Ошол өнөрүңүздү бир көрбөйлүбү? Аябай бир тез сүйлөп бербейсизби ошол 94-жылдарды эске салып? Текст берсеңиздер тез окуп берейин. Жөн эле стандарт канча негизи радиодо? 1 минуттан ичинде канча сөз айтыш керек? 1 минуттан сөзүндө 48 сөз айтыш керек. Анткени тыныш белгилерин бардыгын аябай ирети менен айтыш керек. Люфт паузаларды колдонуш керек. Ошондуктан 48. Элмар айым, азыр мындай бир текст 1 секундтан бир аз эле ашыкча турбайбы? Санжар, текст берди атпайбы? Мындай эле кылбайлы. Биздин Гүлжайна 1 мүнөттө 200 сөз сүйлөйт да. Сиз ошону эле кайталап бербейсизби? Гүлжайнанын бир сон сөздөрү бар. Биз эмеде сатирада колдонгон сөздөрүбүз бар. Ошону эле бир айтпайсызбы? Сиз дагы бат сүйлөйсүз. Бул сизден да бат сүйлөйт. Бул Жайнаны мен жакшы билем. Жайна менден бат сүйлөйт. Ар бирүүгө аш берсин, аш бергенге баш берсин. Уулун урматын көрсүн, кызынын кызматын көрсүн. Очор бачар ордолук шаар болсун. Өздөрү менен өздөрү өнү өсө берсин. Алдыңды балабасы, аркаңды малбасын. Суу кайнаган казанда май кайнасын, кыдыр берсе төрүнгө тараңыз. Эч жамандык көрбөңүздөр. Алтын кулпу алтачкыч айына салып турай жүр. Алган маман болсун деп Аллахтан дайым сурай жүр. Күмүш кулпу гүл ачкыч күнүнө салып турай жүр. Күйөө маман болсун деп Кудайдан күнүнө сурай жүр. Молодец. Бүткөндөн кийин баары айтылат да. Анан кийин үтүк точкаларын коюп Үйрөттү, анан коюп сабагына барган эмес. Школго барбай калганда үй турганда. Мунун баары бир сүйлөп. Бир эле сүйлөп. Негизи сиз ушу тез сүйлөйт десе мен кызыгам да, ушу тез сүйлөгөнүндө үйрөнүш керек депчи мен. Дагы тез үйрөнөсүң адамдар. Тез сүйлөгөндүн заманы болду. Бул нерсе жаңы башталганда бардыгы үчүн кызык болчу. Тез сүйлөйт экен деп. Азыр кызыгуунун заманы өтүп кеткенине 10 жыл убакыт болду. Жок, биз азыр мындай кылчубайбы? Кызыгуу. Назирайым, Гүлжайнайым, бул демек силер 10 жыл калып кеттиңер да? Жок, биз 10 жыл кичүү да. Тарым багыла 10 жыл калып кеттиңер. Кичүү да, 10 жылдан кийин төрөлүп атат. Элмар эжеке. Мындай убакыт кенен болсо, байыркы жана кыргыздын кептери жайлоодо жумалап болчу эле сиз менен сүйлөшөр эмекпиз. Бир ай болсочу. Убакыт зымыраган куш демекчи, эфирибизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Салтка айланган сурообузду сизден сурабай койсок болбойт. Кыргызстан алгачкы диджей катары айтып кетсеңиз, Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн эч нерсеге алмаштыргыс чоң жаратканын берген энчи. Бул нерсени Кудай Таалам бизге бергени ар бирибиздин чоң бактыбыз. Ар бир ташы, ар бир суусу, чаңы бардыгы алтынга барабар деп менден мурун эле эл айтып койгон. Ошол сөздүн бардыгын 1000 эсе көбөйтүп айткым келет. Кыргызстан бул менин мекенимен, жанымдан бардыгынан артык нерсе. Мына ошол Кыргызстанымдын бир дагы ташы бүлүнбөсүн, Кыргызстаным деген сөздүн бир дагы тамгасы жамандыкка учурабасын, ар бир тамга дүйнөнүн картасынан бажырайып турсун.
бул күнгө чейин биздин эфирге конок болуп келгендер карап туруп, бул суроого ушинтип жооп бериш керек экен деп билип башташат, Анда эмесе биздин дагы бир салтыбыз бар, сүрөткөчөлүү, селфи деген. Элдин баары кызыгып аткан бир балекет бар. Уруксат етсеңиз ортого чакырабыз. Кол чабыңыз. Жылдыздуу селфи Эльмара эжекебиз менен сиздердин кол чабыңыздар керек, сүйүктүү телекөрүүчүлөр. Жана албетте биздин көрөрмандар. Эң сону. Эльмара укмуштан болду, чын. Эми биз мындай маектен соңчу жөн кетирип койбойбуз да. Бул өзүңүз да даярданып тартасыңарбы? Эфирге эт тартабыз. Эфирге чакырып атканда Эльмира эжекая Санжар жана оюнун артын көрдүк дейт. Мен үйдө күндө 100 отжимания жасайм, бүгүн отжимания жасаткачы деп атпайбы. Демек, отжиманияны жасатпайбыз эжекегечи. Андай болсо жеңил болуп калат, башка нерсе кылдырабыз. Кол чабуулар менен сахнага чакырабыз. Эльмара жапаны жакшы ойнойт. Эльмира, айтып атпайсызбы? Мурун деги эле кассетаны мен жана лентасынан байкап коюп убактын билсин депчи. Азыр сизге ошол кассетанын эле чоңун жана сыртындагы пластмасын алып келдик да, колуңузга түрөсүз. Канча мүнөттүн ичинде түрүп бүтөсүз, чогуу текшеребиз. Бул биринчи этапы. Экинчисинде спорт тармагына туруп скакалка кетебиз, бирок жөнөкөй скакалка эмес, чоң, бийик скакалка болчу. Биринчи этапты баштайлы, кол чабуулар жаңы. Кол чабуулар колдо турабыз. Бул эми кассетанын ичи деп ойлоп коелу. Эльмара, бирөөсүн азыр оң тарабыңызга, бирөөсүн сол тарабыңызга коюп беребиз. Бул азыр өзүңүз билгендей эле лента эми чачылып кетет да. Чачылып кеткенден кийин мунун баары колуңузга түрүлгөнгө чейин аракет кыласыз. Монтип, монтсеңиз болот, мондай кылсаңыз болот, каалаган сиздин фантазияңызга жараша. Ал эми болгону эле 1 мүнөт убактыңыз бар, 1 мүнөт ичинде бүтүрүш керек болот. Даяр болсоңуздар колдоо керек, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, жана албетте эле биздин долбоорго келген күйөрмандар. Эки тарапка коебуз. Ортого келип бериңиз эжеке. Буну бир колуңузга, буну бир колуңузга. Мен старт бергенде баштайсыз. Даярсыздарбы? Кол чабуулар жаңырсын. 3, 2, 1, баштадык. Мындайбы? Кол чап, турабыз. Бат-баттан эжеке. Кана. Жана эми ушуну айландырып аткыча жаңылык айтып берсеңиз болот. Балким радиодо сүйлөп аткандай. Ооба. Бир учурда эки нерсе кандай калып кеткенин көрөбүз. Радио угуучулар. Канча жыштыгында? 106.9 жыштыгында. Ана эмесе Эльмира Турсуналиевадан сиздер үчүн бир учурда эки нерсе кыла алабы экен көрөбүз. Сүйлөп баштаңыз, кетти. Так, жакшылар, кадырлуу биздин телекөрүүчүлөр, радио кармандар. Оң жагымда сол жагымда жашыл, оң жагымда кызыл, кызгалдактай болуп ушул күндө жашооңор көркөм, коз болсун. Болду. Айланбай да айланбай. Айланбай калды, болду. Кесиптештериңизди майрамыңыз менен куттуктаңыз эми. Ооба, ардактуу кесиптештер, радио бул өзгөчө. Бүтүлөк. Радио бул өзгөчө дүйнө. Радио это главная остальная видимость деген кеп бар. Андыктан биздин сөзүбүз болбогондо, биз эфирге берген ырларыбыз болгондо, биздин кыргыз калкыбыз бир топ эле жаман акыбалда болмок. Анткени жашоонун түшүнбөгөн нерселерин биздин сөзүбүз менен, биздин ырыбыз менен элдер түшүнүп жатат. Ошондуктан биздин акылыбызга береке, үнүбүз эч качан чарчабасын, оорубасын, эң башкысы мээбиз. Эми Эльмира айым, бул жакта канча мүнөт ыр болду ошондо? Так, бул жакта 3,5 мүнөт, бул жакта бир 4 мүнөткө жакын го. Илгери кассета тегереп аткандай болуп кеттиңизби? Ооба. Карандаштын олуна анан эфир шаштырып атканда эфир келатат, болду эле бол дегендей болду. Баракелде, кол чабуулар жаңырсын. Эльмира айым, бул болгону эле биринчи этап болду. Лентаны бизге берип койсоңуз болот, акырын түшүрүп алабыз. Азыр биз экинчи оюнуңузга дагы даярдык көрөлү. Узун аркан алып келдик. Бул арканды азыр биз сиз менен скакалка кылып колдонобуз. Эки тараптан Гүлжайна айым бул жактан, мен бул жактан, сиз ортого туруп бересиз. Гүлжайна эжеке ленталарды ошол жака коюп койсоңуз болот. Жаш кезде эстейли. Көптөн бери эми секирелексиз, туурабы, скакалкадан. Секирелекпиз. Кимге келип ушундай мүмкүнчүлүк болуп калыптыр, Кыргыздын биринчи диджейин конокко чакырып алып, жөн конокко чакырбай скакалка секире турган туугандар. Анда эмесе даяр болсоңуздар, кол чабуулар жаңырсын. Бул биринчи жолу болуп атат, эксклюзив. Биринчи жөн айландырып көрөлү, сиз анан кирип кетесиз, макулбу? Жок, мен мындай кире албайм. Мындай эле боласызбы? Мектепте кирчү эле го. Анда макул. 1 2 3 кеттик. Кана. Хоп. 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 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 эң сонун. Бул биринчи этап. Эми эжеке, көзүңүзгө мону тагып алыңыз. Кайран менин макияжым. Ошентип алсак Ооба, ооба. Кулağыңыздын артында. Макияжды бузбай турган маска алып келгенбиз. Бет капты. Көздү жаап аласыз. Берирээк жыл туруп мындайраак айландырабыз. Макулбу? Сиз ушундай туруңуз. Даярсыз да? Даярмын. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, батыраак 6, 7, 8, 9, 10, бат-баттан, 11, 12. Кол чабалар жаңыз. Баракелде, сүйүктүү телекөрүүчүлөр. Албетте эле бул биздин сүйүктүү эжекебиз баарыбыз биринчи болуп сыймыктанган радио диджей Эльмара эжекебиз менен кызыктуу оюн болуп өттү. Кол чабалар жаңырсын. Эльмара эжекебизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Көптөн бери скакалка секирелик болсоңуз, бир аз скакалка секирип, мындай өпкө жүрөктөрдү бошотуп алдыңыз окшойт. Биз ар бир келген конокту куру кол кайтарбайбыз. Биздин Салам Кыргызстан берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасынын таттуулары менен сизди сыйлап кетели. Жана албетте эле бул Ата кондитердик фабрикасынын жаңылыгы бар. Жумшартылган день-ночь печеньесин ар дайым мунун баары сизге. Күн-түн, ооба. Сиз алып барып үйдөгүлөргө оститип коюңуз. Жана албетте эле азыр эркин микрофон. Эркин микрофон сизге. Мындан бир канча жыл мурун Попов ойлоп тапкан мына ошол радио тармагы ар бир үйдө, ар бириңиздердин автомашинаңыздарда жаңырып келет. Бардык кесиптештеримди байланыш тармагында иштегендерди чын дилден майрам менен коттуктаймын. Ар убактан бир убак жакшылыктын жарчысы болуп, радио толкун үйүңүздөрдө жаңырып турсун. Бар болуңуздар. Чоң рахмат сизге дагы атайын алтындай убактыңызды бөлүп бизге келип кеткениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздин да үнүңүз ар дайым ушундай шаңкылдап кыргыз элине жаңырып тура берсин. Кайрадан кезиккенге чейин. Эльмара Турсуналиева Салам Кыргызстанда кол чалары менен узатабыз. Чоң рахмат эжеке, келиңиз менен сизге узаттым. Жебе. Көңүл бурба. Жего. Эй, семиргениңен бетиң былтыйып, кийимиң батпай баштады. Жебе. Атанын печеньеси болуппай. Карачы канча түрү бар. Тартып калыңдар. Болду кылачы. Писе салып коймаңдар. Ошпаңыздарчы сүрөнөч. Мына кымбат деле болсо керек. Жок, арзан. Эми даамы деле мону. Жок, даамы сонун. Каяктан жасалган? Кыргызстанда жасалган. Эме, берсең бирде. День-ночь Житу шоколадындагы печенье сэндвич. Мыкты татым. День-ночь. Чогуз чай берчи. Диетачы. Брат, сен берчи. Биздин Ата кондитердик фабрикасынан эң таттуулар бир гана сиздердин урматыңыздарга, ар бириңиздердин жакшылыктарыңыздарда, дасторконуңуздарда Атанын таттуулары болсун. Эльмаранын сүйлөгөнүнө канча жылдан бери, 24 жылдан бери деп аябай бизди суктандырып кетти. Азыр дагы биздин 24 эмес 4 жигитибиз келип отурат да, суктандырыпчы. Биздин аларды Эльмараны канча? Эльмараны го телевизордон көрүп атышат. Бул жигиттердин көбүн көрүш элек. Койсоңуз канча жигит келип атат дейсиз? 4 жаштакай түздөн отуруп. Санжар, чакырайыр. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, менин кесиптештерим өзүңүздөр байкагандай эле мырзалар келет деп кубаныч менен, толкундануу менен даярданып жатышат. Радио күнүнө арналган бүгүнкү берүүбүздө Эльмара эжекебизден соң Миң Кыял ФМ радиосунун диджейлерин чакырып келдик. Кол чалар менен тосуп алыңыздар. Салам Кыргызстанда мыкты диджейлер. Кош келипсиздер. Ассаламу алейкум жигиттер. Бул мырзалардын ар дайым үнүн угабыз, бирок мына кебеттерин да көрүп алыңыздар туугандар. Кол чабалар. Келиңиздер, сиздерге көрүүбүздү даярдап койдук. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Кандайсыздар? Жакшыбыз, өзүңүз саламатсыздар. Кандай келип алдыңыздар? Чарчабай, жакшы. Маанайлар кандай? Жакшы. Радио күнүндө деги эле эртең сиздердин кесиптик майрамыңыздар болуп атат. Майрамыңыздар менен чын дилибизден куттуктап өтөлү. Эми ушундай мүмкүнчүлүктү колдонуп, деги эле радиодо сиздерди күн сайын ансыз деле угуп атабыз, бирок бүгүн эми жүзүңүздөрдү жаз алгасын, жылмаюусун, пичактарын, көйнөктөрүн бир көргөзөлүчү деп аракеттенип атышат. Сөздү эжекелер көрөлү, сиздерди тааныштырып өтүшсүн анда. Анда болсо урматтуу кыздар,
жакшылап карап алыңыздар, кимиси ким экенин таанып алыңыздар. Анткени радионун артынан ушундай куулжуган сонун үндөрү менен сүйлөшөт дагы, бирок ким экенин билбей каласыздар. Бул четтеги отурган диджей, канча жылдан бери кандай деген радиолордо иштеп кеткен, продюсер, красавчик, өзүмдүн иничегим Канат Кадыржан деген жигитке бир кол чаап коюңуздарбы? Куш келипсиздер. Анда болсо кыздар, көңүл бурбаңыздар, бердеги сулуу, бойдок, ушунчалык булбул үндү куулжуган Миңкыял ФМди ар дайым угуп жүрөсүздөр. Биздин татынакай таланттуу жигитибиз Улан мырзага кол чаап койсоңуздар. Биздин үчүнчү отурган жигит, өңүнө көзүнө өзү жарашкан красавчик, борчик, качок Расул мырза. Расулду эфирден деле көрүп жүрүшөт. Маалыматтарды алып таратат, Алатоодо. Сен туура эмес айтып алдың. Жок, эми бар, радиодон көбүнчө угушат да. Келсем тиги жигит. Анда болсо кийинки жигитибиз, чачын эле карап көрсөңүздөр кандай көздөрү тим эле оттой күйүп, чоктой күйүп, бул жигитибиз дагы бойдок. Бекзат мырзага кол чаап коюңуздар. Каратист, балет. Үй бүлөлүүсүңбү? Ооба, үй бүлөлүү. Ажыраштырып укпадыңбы? Түтүтү тарсекке бар тамаша. Анда болсо бүгүн биз сиздерди чакырган себебибиз жашынакай эртең сиздердин майрамыңыздар. Биздин эфирге келип, биздин студияга келип, кичине көңүл ачып, бардыгына кызык болуш керек. Ушу диджейлер кандай жигит болду экен. Мен азыр байкасамчы, радиодо жаман кыйын сүйлөйсүңөр го, бизди чакырганда тим эле деп. Азыр биз кыйын бололу, чото көзүм өрүмдө коркуп атпачыту бизден. Же биз коркунучтубу? Биз сулуу эжекелерибизди көргөндө, Санжарды көргөндө мындай сыймыктанып, биз дагы ушул Салам Кыргызстанда мындай болуп калдыкпы, отурабызбы деп сүйүнүп атат. Деп салды, кандай деп салды. Жигиттер, деги эле бул радио жаатында баарыңыздардын башыңыздарды ар бирөөңүздөр башкача ойлонгон, башка бир жердин кулуну, башка бир элдин кулуну болуп, жана баарыңыздар өзгөчө таланттын ээси болуп атасыздар, бирок баарыңыздарды бир чогуткан бул албетте эле Миңкыял ФМ радиосу болуп атат. Миңкыял жөнүндө кеп баштайлы. Биринчи коомдук каналдын алкагында 5 радио бар, ошонун бирөөсү Миңкыял, жаштарга, заманбап музыкага, заманбап сөзгө, тамашага басым жасаган радио Миңкыял. Миңкыял менен сиздерди эмне байланыштырат? Миңкыял сиздердин жашооңуздарга эмне жаңылык алып келди? Ар бирөөңүздөр бирден жооп берип кетсеңиздер болот. Миңкыял радиосу 2007-жылы ачылды. Анда баягы адамдар баягы аруу жан ошол эле учурда кыял кеч болот го. Ошон үчүн ар кандай аттарды башында тандадык. Башында бул радиону баштап атканда Тынчтыкбек Кожобеков, Назира Асанкожоева, Руслан Асанбек уулу деген кишилер бар эле. Ошонун катарында, ошо инсандардын катарында мен болуп, анан ушундай радиону ачыш керек, диджейлерди кабыл алышыбыз керек. Азыр алдында ала 2 ай ошондо ыр кетсе, андан кийин диджейлерге конкурс жарыялашыбыз керек. Ушундай план менен радио ачылды. 2 ай диджей болгон жок, жалаң ырлар болду. Жалаң ырлар болду. Анан кастинг жарыяладык. Ошондо кастингде коомдук биринчи каналында 500гө чыккыл диджей келген. Алардын арасынан тандоо ошондо биз үчүн аябай оор болгон. Анткени баары тең таланттуу, баары деген жаркылдаган. Бизде баягы анонс кеткен ошо кыска. Заманбап, сүйлөгөнгө чечен, өзүн эркин ала жүргөн деген сыяктуу сөздөр айтылып анан бардык талаптардан өткөндөн кийин аягында 5 диджейди кабыл алдык. Анан 5 диджей ошондо эң биринчи болуп март айында эфирге сүйлөй башташкан. Демек сиз өзүңүз диджей эмес, сиздин кызматыңыз алдагы жетекчилик жакта турат турбайсызбы Миңкыялда? Жардамчысы болуп, жетекчилик. Андан кийин диджей болуп ошол жерде баштадык. Ошондо учурга 2017-жылы ошондо бизде 10 жыл болуп атат. Мынакей. Анан радионун азыр ошондо 4-5 мууну иштеп жаткан кезде. Ошондо биринчи муунда башындай үчөөбүз чогуу бир 10 жылдыгыңыздар менен деп куттуктап койбойлу, кандай дейсиздер? Рахмат. Улан мырза, сизге кандай бир жаңылык алып келди? Мен радио жаатында 2007-жылы радио ачылды деп атпайсызбы? Мен ошондо 2007 3 жылдан кийин 2010 келдиңиз. 2010 келдим, ошондо билинбейли 2017 7 жыл болуп кеттир. Мен дагы башында, биринчи радионуз Миңкыялдан башталган, ага чейин тажрыйба жок болчу. Кезде Караколдо окуп жүргөндө, Караколдогу областтык радио бар эле. Ошол жерде эмгек жолумду ошол жерден баштагам, практика өтүп баштагам. Анан 2010-жылы жогорку жайды бүткөндөн кийин жогорудагы Тынчтыкбек байке менен байланышып ушундай силерди иштегим келет, окууну бүттүм ушундай десем бизге келип көр деп калды.
Анан келип, үндөрүмдү угуп көрүштү, ошентип жүрүп, анан 1 ай срок беришти. Эгерде бизге көнүшүп, кесиптештер менен көнүшүп кете алсаң, аралашып кете алсаң, анда иштеди. Ошентип 1 ай эмес, бир жума 10 күн ичинде эле көнүшүп, аралашып, эфирге чыкканга мүмкүнчүлүк алдым. Кудай буйруп, ошондон бери иштеп келдим. Улам мырзага суроо берейин. Өзүңүз суранып, ошо Караколдон келдим дедиңиз, ушул жака иштегим келет деп. Азыр ушу 7 жылдан бери радиодо иштеп атыпсыз. Ушул жерден сизге эфир жагабы, эмеде айтып коет го, циркачтар же болбосо кинодогулар бул сас деп коет да, ошол жакта иштегендерчи. Акча таппаса деле ошол жака чыккысы келип эле сас соруп, кой бергиси келбейт экен да, бул эме чыгармачылык кишилердичи. Сиз дагы чыгармачылык кишисиз. Анан ушул жактан айлыгы сиздин акчасы көп кармап атабы же болбосо өзүңүз ушу элдер менен баарлашып, элдерге жакшынакай маанай тартуулаган ушу өзүңүзгө жагабы? Мен ошо жогоруда айтканда Караколдо радиодо иштеп баштаганда бир миң кыялда иштеген бир кыялым болгон да. Ушул Борбордо радио иштесем, сиз айткандай айлыгына деле көңүл буруп аттырмын. Ошондук кыялыбыз убакыт өтүү менен орундалды, келип иштеп калдык. Радио чын эле бир өзүнчө бир дүйнө. Чыгармачылык жаатта алып көрсөк, чындыгында эле эфирге чыгуу, элдер менен баарлашуу, көңүл ачуу, ошонусу менен радио өзүнө тарта алат. Миң кыялдын ураны, миң кыялдар орундалат, мен адашпасам. Демек сиздин кыялыңыз орундалган турбайбы? Буюрса орундалат. Мээң бар да, мeenет кыл деген эмеңиздер бар, Мен да Расулга суроо берсем болобу? Расул мырзага келиңиз. Расул Байке, Расул. Мен Байке деп койчу, бүгүн эфирге келип калабыз. Расулда бой десе бой, өң десе өң, талант десе талант, Мынакей сизди бир гана радиодо эмес, жакшынакай жаңылыктардан дагы сизди көрүп калып атабыз. Басканыңыз, сүйлөгөнүңүз бүт бардыгы сизге жарашат да, эфирдеги кишисиз. Радиодогулар сиз эмнеге радиого жармашасыз? Эфирге чыгып, радиодон кетип калып, мынакей жаңылыктарга кеттиңиз, кайра эле радиого келип атасыз. Ошол жакта сизди бир нерсе кармайбы, же сиз ошол жакта жетекчисизби? Жанагы эле суроо, же ошол жакта жакшы акча төлөйбүзбү? Жакшы суроо болду. Мен бул суроону күткөм. Себеби дегенде мен туура мына 1 жыл 5 ай убакыт болду. Болгондо дагы телевидение, радио бул өзүнчө нерсе. А бирок олуттуу жаңылыктарды алып барып, ошол эле учурда радиодо кайрадан көңүл ачкан шоу программаларды алып баруу баардыгы айтышты. Радиодо эмгектенгендер дагы, телевидениеда эмгектенгендер да, жетекчилик тараптан дагы ушундай болду. Мындай Кыргызстанда эч ким эки баягы жакта буту болуп, эки жакты эңсеп, бирде шоуну алып барып, бирде олуттуу программаларды алып барып, жаңылыктарды алып барып, мээң айланып калат, чарчап каласың, 1 айдан кийин эле келип, мен болду, чарчадым, бир эле жакты тандайм деп айтасың деди. Мен ойлондум, чындап эле ойлондум. Мен атайын кагазды алдым, ар бир жактын плюстарын, минустарын чыгардым. Чынын айтканда эки жак тең менин көйдөнүмө, көкүрөгүмө, жүрөгүмө өтө жакын экен. Мен айттым, демек Кыргызстанда мындай эки жакты тең алып кеткен киши болбосо, мен ошонун биринчиси болом, же болбосо ошону аткара албаган уят болгон киши болом дедим. Мына 1,5 жыл болду, Кудайга шүгүр, эки жакта тең иштеп жүрөмүн. Буга кошумча мен дагы бир азыр ушул КТРКнын эле биринчи радиосуна дагы иштеймин. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, бул тескерисинче мага дем берет, күч берет. Себеби дегенде сен саясий, экономикалык, аналитикалык олуттуу жаңылыктарды алып баратканда, кээде ушундай бир өзүңдүн командаңды, кесиптештериңди сагынасың, угарманыңды сагынасың. Ошол учурда сагыныч, көксөө менен, кумар менен келип чыккан эфириң жакшы болот болуш керек да. Анан мен ошондой көксөө кумар менен эфирге келем. Экөөнү эметип албайсызбы? Алмаштырып. Мен алмаштыра албайм. Ушундай аябай жаңылыктарды окуп туруп, эфирди эстеп кетип, ай деген эмелер болду. Жок, андай такыр болбойт. Телекөрүүчүлөр бүгүн кайгылуу жаңы жанда эмесе би деп турган ооба. Бул жерде аябай көп таң калышат. Олуттуу эми жаңылыкты алып барып, кечине кайрадан шаңкылдап, мындай бир жакшы көңүл ачкан программаларды алып барып деп. Мен адаштырбайм, бирок мен мисалы радиодо Расул мырза деген, ал эми Ала Тоодо өзүмдүн фамилиям, мен Расул Багышбаев деп чыгам. Мен ойлогом, фамилиямды алмаштырып бир уят болбосун бул деп. Мен боло элек алмаштырган учур. Боло берет экен негизи. Анан эң башкысы мен кошумчалап кетсем, ушул радиодон мен бактымды таптым да. Мен өмүрлүк жарымда ушул радиодон тапкам. Ошол нерсе балким байланып турабы. Миң кыялдын өзүнчө бир керемет сыйкырдуу күчү бар. Ошол байлап турат, чакырып турат. Эмне эле азыр бул жакта кайра эле Маянын үстүнө токтоп атабыз, көйгөйдүн үстүнө токтоп атабыз, бир аз четке берирээк жылалы. Радио түздөн түз чыгат. Көбүнчө жазылган кээде эле балким ырлар эле болбосо, эми түз чыкканда эл оозунда элек жок дейт. Ким чалып атат, оюнда эмне бар билбейсиздер. Кээде чалып алып
тигинде мындай деп сөгүнүп ийгендер дагы болушу мүмкүн. Ошондой учурлардан сүйлөшөлү. Келиңиз. Сизде ошол Бекзатты бир эфирден сөгүйген ошо дароо эле эстеп кетти. Жок, баары сүйлөп Бекзат байкушту чөткө кучулуп калды. Келиңиз Бекзат мырза. Ошондо сиздин сурооңузга азыр эми угарманда жогоруда айтпадыкпы биз диджей өзү психолог болуп калат депчи. Угарман бизге чалып атканда эле сүйлөөчү сөзүн мындай өзүнчө анализ жүргүзөсүн дечигенчи. Азыр эмнени айткан атат? Мен кайсыл сөзүнө даяр болушум керек депчи. Балким ал жакшы маанайда, балким ал кичине жинденип, үйүндө бир көйгөй болгон чыгар. Анан чыкканда эле биз акырын суроо берип көрөбүз. Кандайсыз, жакшысызбы, ден соолук иштер десең эле, жакшы деп сенин сөзүңдү уласа, демек ал сени ээрчип баратат да. А эгерде чалып алып, эгер бизди урушат турган болсо, анда дароо эле башкача да. Жакшы, өзүң кандай? Жакшы эле жүрөсүңбү? Эмне көрүнбөй, радиодо отурасың да? Ушундай кырс мүнөздө болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн кулак менен угуп, үнүн акырындык менен байкайсың да. Мисалы үчүн эгерде ошого ыңгайсыз адам болуп калса, эчтеке дебей эле тарс тыт койуп салмай. Жок, андай эмес. Андай сөзсүз түрдө андай болбошу мүмкүн. Анткени түз эфирдеги баарын жайгарыш керек. Актёрсуң да бул жердечи. Ошол пульттун ээсисиң, сен баардыгын чечесиң, миллиондогон угармандар сени угуп атат. Анан баарын тең ордорду менен. Майрам болуп атат. Гүлшан эжеке жөнүндө бир анекдот туккандырсыздар, Биз анекдот айтып берип, Гүлшан эжеге өзүн айтып бердик да. Гүлшан эженин сиздердин үнүңүздөрдү деле азыр байкасак, өзүңөрдүн үнүңөр эмес, коюлган үндөр, эфирдеги эле үндөр, ушинтип көбүнчө мен азыр Бекзат менен Расулду байкап атам, экөөңүздөрдүкү радиодогу коюлган үндөр менен сүйлөп атасыз. Улан менен Канат кичине өстөрдүн жалпак тил менен сүйлөт. Сиздердики өзүңүздөрдөн эме рамкадан чыккан жоксуздар да. Экөө чыгып кетип калышты. Анан кийин мен рамкага кире элекмин да деп коет. Анан ушул Гүлшан эжен жөнүндө анекдот да, эскертип кетейин, укпасаңыздар. Гүлшан эже бир жерге Куран окутканы барып турду, эң улуусу сиз коллегалардын арасында эле чогуу иштеген, эң улуусу сиз, анан сиз эле сүйлөп кошумчаны берип коюңуз, көңүл айтып коюңуз десе, эми бардыбыздын башыбызга ушундай жамандык келет экен. Алтыным эми башыңды жерге салбай бийик көтөр. Дагы астыда жашоо бар. Арты кайрылуу болсун. Ушундай сүйлөгөн экен да. Ооба, өзүнүн кырааты сиздер сүйлөп аткандай эле. Сиздер үйдө дагы ушинтип сүйлөйсүздөрбү же өзүңөргө байкалбайбы? Же мындай достордун арасында баягыдай кандай деген мындай эле сөздөр менен сүйлөйсүздөрбү? Негизи добуш боюнча айтсак, мен тескерисинче ойлойм, радиодо такыр жасабайм. Жок, көнүп каласыз. Бирок көнгөн болуш керек, ошол тембр түшкөн. Анан көпчүлүк айтат, ооба, мындай бир алып барып атканда үндү ким койгон деп көп баягы ушул радио, телевидение дүйнөсүнө келгиси келгендер сурашат да, мен айтам, мен эч кимден сабак алган эмесмин, эч ким үндү жасаган эмес. Башында бизди үн режиссерлор, ушул радионун жетекчилиги туура так сүйлөө боюнча үйрөткөн. Анан мен жашоодо деле ушундай сүйлөйм. Жок, мисалы эфирге сиздерге чалат го. Сиз экөөбүз көп эле сүйлөшүп жүрөбүз го мындай. Мен эми сени радиодон эфирден сиздерге чалганда чимде? Ала! Деп мындай микрофонду деле тойлордо карасаңыздар. Мындай биринчи кармайт, ошондо жалпак тил менен мынакта контроль жок, бир башкача чыгат го үндөрчү. Болуп кетет андай. Силерде деле төрөлгөндө эле ушундай чыкты беле? Жок, андай эмес. Эми биз тамашалашканда, сиз айткандай угармандарды эфирден Менин менен кантип сүйлөйсүз? Ушинтип сүйлөйсүзбү? Алтыным табак быштыбы? Бир жолу жүрөм жаталы мен жатам. Саат канча болду я? Мен ушул бизде план боюнча уйку деп. Деги эле кызыктуу маектер үчүн чоң рахмат жигиттер. Бүгүн эртеңки күнүңүздөргө, майрамыңыздарга караштырган күнгө сиздерди чакырып атабыз. Буюрса эртеңки күндү жакшы тосуп алыңыздар, кесиптештериңиздер менен жакшы майрамдаңыздар, жана эфир ар дайым ийгиликтүү болсун, жана кызыктуу гана угармандар чалып турсун. Эми сиздерге салтка айланган сурообузду экиге бөлүп беребиз. Кыргызстан сиз үчүн эмне деген суроо экинчиси болот. Миң кыял сиз үчүн эмне бул биринчиси болот. Алмак-салмак бирден жооп берип кетсеңиздер болот. Келиңиз, бунусунда Бекзат мырзадан баштайлы. Кыргызстан мен үчүн миң кыял айтып берсеңиз болот. Миң кыял мен үчүн экинчи үйүм болуп калды. 2013-жылдан бери иштеп келебиз. Кыргызстан миң кыял сиз үчүн экинчи үйүңүз. Ал эми Кыргызстан сиз үчүн? Кыргызстан мен үчүн ал дагы менин үйүм, коро жайым, бакчам десем болот го дейм. Кыргызстан бул менин биринчи үйүм, турган жер деп койбойсузбу? Улантабыз, келиңиз. Миң кыял ФМ бул менин чоң дүйнөм, менин эс ала турган, менин ошол эле учурда элге добушумду жеткирген өзгөчө бир керемет, ыйык жай. Бул радио аркылуу мен көп ийгиликке жеттим десем болот. Миң кыял бул сонун жер. Кыргызстан сиздин. Ал эми Кыргызстан. Кыргызстан мен үчүн
жүрөктү толкунткан кооздугу кең пейил эли менен алтын күн алдындагы асыл өлкө. Баракелде. Элизана Улам мырзадан. Мен кыял биринчиден менин иштеген ишим, жумушум. Болду ошол эле. Экинчиден кыялдардын дүйнөсү. Кыялданып, жумушка келип кетем. Албетте. Ал эми кыялым. Кыргызстан бул менин үйүм, эли жерим, мекеним, атайынем, бир туугандарым. Сиздер, биздер баарыбыз. Чоң рахмат. Сиз үчүн. Канат мырза аябайсыз, кандай кысылып атасыз го? Дагы Кысылбай элем. Мен Кыял ФМ радиосу жана Кыргызстан бул менин сүйүм, менин жүрөгүм. Жүрөгүм токтоп калчакта өмүр бою сүйүп өткөнгө даярмын. Баракелде. Чоң рахмат. Анда эмес азыр биз өзүңүздөр байкагандай эле кесиптештерим өзгөчө сиздерге кызыгып ортоңуздарга отуруп сөткөчүсүз келип атат. Баарыбыз туруп сөткөчөлү. Кол чабаар жаңысын. Мека жигиттердин ортого мындай туралы, Айланайын Расул. Улан. 1, 2, 8. Баракелде, кол чабаар жаңысын. Сиз жөн эле туруп турсаңыздар эле кой бербей. Жигиттер, келиңиздер анда сиздерди сахнага чакыралы. Жөн эле маек менен эле кетирбей эми сиздерди таймашка катыштырабыз. Деги эле мырзалардын арасында эмне болсо дагы жакшылыкта жарышкан мыкты дейт. Сиздерди эми сөз чеберчилигиңиздерди 1 мүнөттүн ичинде канча сөз айта ала турганыңыздарды жарыштыралы деп ойлодук, бирок андай кажет эле жок экен, барыңыздар профессионалсыздар. Ошондуктан биз азыр сиздердин деги эле Нукура мырзанын күчүн текшергүбүз келип турат. Кол чабаар жаңысын, реквизиттерди алып чыгалы. Жигиттер, бунун үстүнө чыгабыз. Бирден. Анан аркан тартышабыз. Жөн аркан тартышкан жөнөкөй оңой болуп калат. Бунун үстүндө бир аз оорураак болот. Бул биринчи этап, анан соң экинчи этапты түшүндүрүп беребиз. Ким менен ким өзүңүздөр тандап алсаңыздар болот. Эми берде Канат менен Расул категориясы бир аз окшошураак. Салмак боюнча. Весовой категория боюнча. Анда эмесе Канат мырза, Расул мырза бул тарапка келиңиздер. Сым калбайбы я? Сынбайт, коркпоңуз. Сизден дагы чоң. Өзүңүз Кинг-Конг келесип атат. Бул тарабы сиздеки. Боюм дагы узарып келет. Бул тарабы сиздеки. Аз жерге коюп туруңуздар. Тигизип туруңуздар. Мен 1-2-3 дегенде мындай кол менен тартып алып туруп жарышасыздар. Макулбу? Тартыш керек. Тартыш керек. Ким кулап кетсе ошол утулат. Кулап кеткен утулат. Бирок жакшы. Канат мырза жетекчинин жардамчылыгын билип атат, дароо келип массаж жасап калмай. Даярбызбы? Давай. Тартышыбыз керек, Тартышыбыз керек. Эми каласаңыз жип менен туртасаңыз түртсөңүз деле болот. Канат мырза. Миң кыялдын диджейлери кимиси күчтүү экенин чогуу текшеребиз. Биринчи раунд азыр Канат мырза жана Расул мырза. 3, 2, 1, кеттик. Баракелде, дагы бир жолу аракет кылсак болот. Дагы бир жолу чыгыңыз. Сен эме биринчи көбүрөөк тартып койду. Көбүрөөк тартып койду. Анда жерге коюп туруңуз. Колго оромой жок, кое берип туруңуз. ушундай. Бирок момун тартыш керек да. 1. Азырынча 1-0. Кеттик дагы бир жолу. Баштадык. 1, 2, 3, баштадык. Жакшы. 2-1 азырынча. Экөө тең түшүп кеттик. Мен негизи түшпөй калыш керек. 2-1. 2-1. Түшүр жерге. 1, 2, 3 баштадык. Келди, жакшы. Азырынча Канат мырза сиз утулуп атасыз. Бул жакка кетип турсаңыздар болот. Жакшы. Улантабыз. Кийинки этаптагы мырзалар чыгып берсеңиздер. Жакыныраак кое алсаңыз болот бир аз. Уланбы же Бекзат же улан. Бекзат же улан. Чыгыңыз. 1, 2, 3. Акырын айланайын, оңкоңо сайласын. 1-1. Учунан кармаш керек. 1, 2, 3. 2-2. Макул. Аны өзү түшүнүктүү болду. Бул эми биз эми азыр өзгөртөбүз. Музыкабыз дагы өзгөрөт. Азыр музыкабыз дагы шаңдуу жандуу болот. Биз буларды эки четке коебуз. Сиз арыраак жылдырып койсоңуз болот, Улан мырза. Эми десеңиздер, буну андан дагы алыс жылдырабыз. Тээ жакка жылдырыңыз үстүнө. Весовой категория боюнча кайра эле Канат мырза бул жака, Расул мырза сиз келиңиз. Муну үстүңүзгө кийесиз, ылдый бул жака тагасыз. Белиңизге. Белиңизге.
Белге таңыз. Үстүнөн кийге өткөзсөңүз батат. Канат мырза, сиз дагы ылдыйраак. Эми артта карайсыз. Экөөңүздөр тең арттарды карагыла. Артыңыздарды карагыла. О, бул өгүз оюну. Тарттыкпы? Чакага барып, чака Алыс эмесим. бир аз жылдырып койсоңуз болот, сиз дагы экөө тең болсун. Чаканы тартыш керек. Экөө барып туруп, чакага колду тийгиз керек. Ошондой эле 3 болгонго чейин аракет кылабыз. Анда эмесе ийгилик каалайбыз. Музыка башталат. 1, 2, 3. Браво! Баракелде, жакшы. 1-0 улантабыз. Алмаштырабыз. Кол менен кармаса болбойт. Кол менен калмаса кармаса болбойт. Кол менен кармаса болбойт. Кол менен кармабайбыз. Анда эмесе дагы бир эрет баштап көрөлү. Даярсыздарбы? Канат мырза даярсызбы? Расул мырза. Анда эмесе жакыныраак болуп калды тияка. Экинчи болот. Арткарак. Берирээк туруп алсаңыз болот, Канат байке. 1, 2, 3. Ай, жөнсөй, Расул, ай. Расул, жөнсөй, Расул. Өлөтөй. Расул. Кана. Браво! Баракелде. Расул. Үчүнчүсү. Бирок эми 2-1 болуп калды. Айырмасы жок. Сиз утулуп калдыңыз, Демек, бул жакта Расул мырзанын бир эле бабочкасы эмес, күчү дагы көп экен. Чоң рахмат. Кол чаап койсоңуздар болот. Чечиңиздер. Улан, Бекзат, сиздер келтирсеңиздер эми. Шлогонго кызык болот баш керек азыр. Экөө, сиздики канча эмеңиз, салмаңыз? Сиздики? 64-66. Жакшы эле экен. Окшош эле экен. Бирок сен боюң узунураак экен. Даярбызбы? Бир аз жылып туруңуз. Сен канча килограммсың? Телекөрүүчүлөр даярбызбы? Биздин күйөрмандар даярбызбы? Кол чабуулар жаңырсын. Мингаялдын диджейлери эч качан мындай таймашпайт. Алардын таймаштары бир гана кагаз үстүндө сөз менен болсо, бүгүн кара күч менен болуп атат. 3, 2, 1. Сиз даяр эмес болуп калдыңызбы? Даяр эмес. Ойлонуп кеткен турбайсызбы? Аз кое туруңуз, мен сиз даяр болгондо, даярсыз да? Мен барып улам барызды алып келейин. Даярсыз да? Кое туруңуз. Чын эле даярсызбы? Даярмын. Бекзат, улан даяр экен. 1, 2, 3. Сен коёр, эй. Давай, бол. Браво! Баракелде! Бекзат жеңди. Бекзат аябай күчтүү бала экен. Түшүрүп койсоңуздар болот. Ал эми биздин чакырылган мыкты мырзаларыбызга даярдаган белектерибиз бар. Өзүңүздөр байкадыңыздар, бул жакта жеңүүчүлөргө салмак ойноп кетти. Бул жакта бой. Тажрыйба ойноп кетти окшойт, кол чаап койсоңуздар болот. Атайын алтындай убактыңыздарды бөлүп бизге келип бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз дагы. Сиздерди биздин башкы демө өрчүсүбүз Ата кондитердик фабрикасынын таттуулары менен сыйлайбыз. Мындай кылалы, сиздер уттуңуздар белек өкөнү. Эми эркин микрофон. Жалпы радио тармагында эмгектенген таланттуу биздин кесиптештерибизди радио күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана Салам Кыргызстан долбооруна чоң рахмат сиздерге. Бар болуңуздар, көрүүчүңүздөр күн сайын, секунд сайын көбөйө берсин. Биз сиздерди абдан жакшы көрөбүз. Рахмат, айтканыңыз келсин. Ал эми жигиттер, сиздер дагы Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын жалпы жамааттын атынан, жеке өзүмдүн атыман дагы куттуктап кетейин. Радио профессионалдары, диджейлери, жетекчилери майрамыңыздар менен чын дилибизден куттуктайбыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, сиздердин үнүңүздөргө береке. Келип келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул кол чабуулар сиздерге жаңырат. Аман болуңуздар. Кайрадан кезиккенге чейин саламатта туруңуздар. Кайрадан угушка чейин саламатта. Үйдү көрүп алыңыздар, келип туруңуздар. Алдаганы урушпай талашпай бөлүп алыңыздар. Урбаттуу сулуулар, Аленага шашылыңыздар. Аленада сонун жаңы кийимдер келди. Дареги караван сода борбору 1-кабат, бутик 6А. Албетте сонун көйнөктөрдү кийгенден кийин өң келбетиңиздерди дагы кароону унутпаңыздар. Баарыңыздардын өңүңүздөр, келбетиңиздер үчүн эң чоң жардамын көрсөткөн Мээрим кызыбызга кайрылыңыздар. Çertip жүрөк кылдарын, сезип өмүр ыргагын, ырсунат мин кыял, кулпурат мин кыял. Шайыр кылып көмүлдү, шаңдуу кылып өмүрдү, сезимге мин кыял, эфирде мин кыял.
түндөсү шаңырат миң кыял ырсунат миң кыял үмүт берип жашоого жаңы күндү баштоого таң болсун миң кыял бар болсун миң кыял болгабыз дайыма миң кыял FM үнүн сагынам миң кыял FM тунук болсун эфирин сенин дайым миң кыял FM жүрөгүн ырдала миң кыял FM сени менен сезебиз жашоо шаңын миң кыял кыялдар орундала миң кыял FM тунук болсун эфирин сенин дайым миң кыял FM жүрөгүн ырдала миң кыял FM сени менен сезебиз жашоо шаңын миң кыял кыялдар орундала Ардактуу сүйүктүү теле көрүүчүлөр, көз ирмемде бүгүнкү берүүбүз дагы соңуна келип жетти. Бардыгыңыздарга бейпил түн. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Биз ар дайым сиздерди сагынып гана жашайбыз. Жана сиздердин кубанычыңыздар үчүн ар дайым эмгектенип келебиз. Ар жума сиздердин кызматыңыздарда мен Санжар, Гүлжайна жана Назира. Биз менен болуңуздар, көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Салам Кыргызстан! Мага бүгүн эфир аябай жакты. Эмнеси? Ушунчалык күлкүм келип арраң отурдум кеткенче айланайын. Эмнеге? Кимисине мисалы биринчи Элмара жеге Элмарага өзүн түздөп эм кыста барырчы. Бирок Элмаранын бир жери жакпай калды да. Мага дагы. Неси жаккан жок айтчы. Чачы мейли зым го. Зым эмес, тутулбаган жун го. Өрттөлүп кеткен чөмөлөдө го. Аябай, оюнда аябай жашнак болуп келди. Ошо укмуш жарашып аткандай да, кыргызтай эле болбойбу, келмоксутай болбой. Эме духовкага тыгып туруп башын күйгүзүп алган. Анан мынтип коет, тим эле биз эфирде ушинтип отурабыз деп. Биз радиого барбай жүргөнбүз. Моун чачтарын байлашып эле моунчу эле отуруп жүрөт эле. Боюм союм эле чачым жерге байлап эле отуруп атат эле. Биз радиодон биз ушундайбыз деп котой. Турмушка чыкканбы? Анан эмне үй бүлө жөнүндө вообще айтпайт го? Үй бүлөсүнө каккыр айтпайт го? Жок, тар болуп калды. Аны менден эфирде кийин айтып берем аны. Үй бүлөсү жөнүндө нормально жашайбы? Ой, сонун эле жашайт. Жок, жана Расулчу. Ай, рамкадан чык деп атсаң деле. Анда балдарым мен ошентип эркеле. Балдарым сейил паркка барып келели. Оу жок турат койланайын. Балдарым не дейт? Балдарым Аюченге барабыз деп атат. Ай, адды ушул оу жок эле балдар экен. Мага канча эле жаккан жок сизгечи? Жок, эми жумушта. Ай, тим эле сиз жакканда эле ушинтип бербеңизчи. Жаны эле айтып атпаңыз беле. Жакпадыбы сизге? Жок, мен эми жана кылык жоругун айттым, жакпаган айттым да. Жакпады. Экөөбүз деле элге окшоп үйүбүзгө барып жаталы да жүрүңүз.